Кетті окшойт. Ассалаумалейкум, кыргыз бир тууган жамаат, бир туугандар. Азыркы границада күрттөр менен биздин кыргыз кирди чыккырган таксисттер разборка болуп тур. Анан ушул эки машина, 3 машина экен, то есть 3 машина келесе бул жерден жол тосуп, ГАИ турат. Жол тосуп, машина бүт сабап, 6 жашар бул байкенин кызы бар, кызынын башын жарып, мындан терезеден бүт талкалап. Мына 3 машина экен, азыр бир машина кетиптир дальше наракка. Вот. Şu men кайрылган сөбөм кийинки кыргыздар кичине нерседен тартышпай эле. Дөңгөлөктөрүн тешип салыптыр. Машинаны чирбөстөн жол тосуп чирбөстөн бардын салыптыр. Азыр бардын байын салып кетиптир, ичинде пассажирларды. Азыр биздикилер токтодук. Эки машина, бир үчүнчү машина кетиптир. Вот. Бирөөнүн кылган нерсесине ушу инсандар попал болуптур. Ошол силерге кайрыларым, ушу граница каттап аткан жигиттер азмынча нерседен тартышпастан кийинкилерибизди ойлойлу. Карасаңар, мына кече 14 киши каза болду, бүгүн кандай нерсе болуп атат. Ошон үчүн баарыңарга айтып кетерим, кичине өзүбүзгө тартып сактайлы, гордость алдырбайлычы. Суранам силерден. Карасаңар, просто жалко. Бул жерде канча инсан бар? Бул байкенин, водитель байкенин 6 жашар кызы бар экен, башын жарып салыптыр. Машина вообще талкалап салышкан машинанычы. Токтоптур эле. Ана. Дөңгөлөктөрүн бычактап жарып салыптыр бүт.